Маңгүн баарыңыздарга достор, бүгүн ушундай значок жасаганды үйрөнөбүз. YouTube каналынан бизди караганда эң биринчи көрүнүүчү сүрөтүбүздү кайрадан эле Canva программасына кирип, оформление YouTube каналы аны басабыз дагы. Ушул жерден пустой значокту тандап алабыз. Андан кийин плюс белгисин басып, ушундай бүгүн шаблондор менен иштегенди үйрөнөбүз. Мага ушул жагып турат. Көчүрүп алып, ошол сүрөттү эле бир бассаңыз өзү көчүрүлүп калат. Эч кандай жазуусу жок болсо, бул бекер деген сөз. Андан кийин сөздөрүн алмаштыра баштайбыз. YouTube'дун мүмкүнчүлүктөрү чексиз. Сиз кандай багытта пайдаланам десеңиз, ошондой жактан сизге пайдалуулугун алып келет. Болгону видеону туура жүктөө, тегдерди, хэштегтерди туура коюу, жана да ушундай оформление иштерин жакшы алып барсаңыз, каналыңыз сөзсүз түрдө рекомендацияга чыгып, жакшы өнүгөт деген ишеничтемин. Эң негизгиси кызыгуу керек. Ошол жасап жаткан ишиңизге кызыгуу менен карасаңыз, сөзсүз түрдө бардыгы ойдогудай болот. Баннер алмаштыруу деп жаздым. Бул жерге негизинен кызыктыруучу сөздөрдү жазсаңыздар, видеоңуздарды жакшы көрөт. Мисалы, кулинардык жаатта болсо, 5 минутада даяр болгон блинчиктер, ошондой сөздөрдү жазсаңыздар, адамдарды өзүнө тартып туруш керек. YouTube өнүктүрүү боюнча тартсаңыз, YouTube'дан акча табуу, ушундай бир адамдарды кызыктыруучу сөздөрдү жазуу бул жерде маанилүү. Андан соң баарын жазып алгандан кийин ушундай болуп калды. Биз сөзсүз түрдө мунун шрифтин алмаштырабыз. Башкача жазуу болуш үчүн, анын үчүн шрифт бөлүмүнө кирип, өзүңүзгө жаккан форманы тандап аласыз. Бул өтө чоң болуп кетти, ошол себептен башкага алмаштырдым. Бул жерде өтө тандоо көп. Өзүңүздүн тайтиңизге кандай жакса, ошону коюп аласыз. Мен ушул боюнча калтырдым. Өтө ашыкча нерсени жазуунун да кереги жок. Сырттан караган адамга окула турган болуш керек. Андан кийин бул жерге мен өзүмдүн Instagram баракчамды жазып коюуну туура көрдүм. Ал жакта дагы мен пайдалуу маалыматтар менен сөзсүз түрдө бөлүшүп турамын. Сиздер дагы кандайдыр бир суроолоруңуздар жаралса, дайрекке жазыңыздар. О канале бөлүмүндө менин Instagram ссылкам бар. Ошондой эле башкаларга да пайдалуу болуш үчүн сөзсүз түрдө комментарий жазып, лайк коюп, жана да каналга катталып алыңыз. Андан кийин сүрөттү басып, сүрөтүбүздү тандайбыз. Ушул жерге коюп, андан соң сохранить баскычын басып, сактап алабыз. Биздин значогубуз даяр болуп калды. Бул жерден ушундай чыгып калды. Жана биздин стикерибиз
мынакей сохранить болду. Видеоны аягына чейин көргөнүңүздарга рахмат. Каналга катталып, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар.